Тоокту сою башка жаныбарларга сойгондой элеби? Биз тоокту союш үчүн 3 күн камап, тазалагандан кийин союш керек деп уккан элек. Биздин укканыбыз жаңылыштык болушу мүмкүнбү? Жаңылыштык болушу мүмкүн эмес. Сиздин укканыңыз тупа-туура. Биздин китептерде да ушундай деп жазылынат. Тоокту ушул себеп дегенде бул баспаган жери жок да, жебеген нерсеси жок. Ар бир нерсени эме алат. Ошондуктан 3 күн ушул капаска камап койсо, нары бери баспайчы. Ошо дан менен эле, суу менен эле кармап, ошондо баягы 3 күндүн ичинде бу тооктун этиндеги, ичиндеги бардык жаман немелер чыгып кетет экен, тазаланып кетет экен да. Анан жакшы болот экен. Өзү такыбалыктын жана эрежеси боюнча ушундай жеш керек. Бирок тилекке каршы эми азыр бүгүн көрүп атпайсызбы? Бүгүн эми бисмилля Аллаху акбар сойсо, бисмиллахи Аллаху акбар деп сойсо да чоң ганимет да болчу. Өзгөчө тооктуку. Уй койлор Кудайга шүгүр. Азыр бизде Кыргызстанда алхамдулилля сурабай туруп да жесек болот. Себеп дегенде көп адам муздагандын жолдорун билип калды. Көрө тамырларды, кекиртекти, дем алган бардыгын 4 тамыр тең жакшы кесет. Бисмилля Аллаху акбар дейт. Бирок мына тоокторго ишенимдүү адамдардан гана алып жегиле да. Ошол